Саламатсыздарбы, урматтуу орус тилин үйрөнүүчүлөр. Бизге бир нече суроолор келген. Негизи WhatsApp'тан орус тилин үйрөнүүчүлөр мага аябай көптөгөн суроолорду беришет. Мен мына ошол суроолорго жооп берүүнү видео аркылуу туура көрдүм. Эң биринчи суроо бул суроо китепти эмне үчүн жазгансыз? Бизнес кылуу үчүнбү же башка максаттабы дейт да. Мен эң биринчиден бул китепти бизнес кылуу максатында жазган эмесмин. Эгерде мен китепти бизнес кылуу максатында жазган болсом, анда китептеримди арзан сатмак эмесмин да, китептерди, орус тили китептерин. Эки чоң 300 беттен турган A4 форматында болгон китептерди 450 сомдон эч ким эч жерде сатпайт. Эки китепти 900 сомго эч ким сатпайт, биринчиден. Экинчиден, бир окумуштуу айткан, ушуга чейин китепти эч ким өз баасында сатып алган эмес. Китепти болгону анын барактарынын, типографиядан чыгарылгандыгына, канчага чыгарылгандыгына байланыштуу болуп баа коюлат. Анын ичиндеги билимди эч ким сатып ала албайт. А негизи анын ичиндеги билимдер өтө көп, өтө пайдалуу китеп. Ага өтө кымбат баа койсок деле болмок. Биринчиден андай кылган жокпуз. Экинчиден, көптөгөн эжекелерибиз, агаларыбыз китептин баасын канча жолу көтөр деди. 1,5 миңден сат, 2 миңден сат деди. Мен анткен жокмун. Анткени менин максатым элге жардам берүү. Элге жардам берүү. Элге жардам берсем, мен ушундан рахат алам. Андан кийинки экинчи сурообуз болсо, экинчи сурообуз канча айда орус тилин үйрөнүп алууга болот дейт. Орус тилин канча айда үйрөнүп алууга болот деген суроого негизи ар бир адамдын кайсыл тилди, кайсыл нерсени өздөштүрүп болсун, адамдын кабыл алуу жөндөмдүүлүгүнөн болот. Мисал үчүн, менин практикамда кээ бирөөлөр 1 айда үйрөнүп кеткен орус тилин. Мисал үчүн, Ноокаттан Аскат деген жигит бар, 1 айда орус тилин үйрөнүп кетти. Жана ошондой эле 3 айда үйрөнгөндөр бар, 4 айда үйрөнгөндөр бар, 5 айда үйрөнгөндөр бар. Менин практикамда 5 айдан өтүп үйрөнгөндөр, эми көп болсо 5 айда үйрөнгөндөр бар. А кээ бирөөлөр китептердин өзүн алып туруп эле үйрөнүп кеткендер болгон. Ал адамдын интеллектинин күчтүү же алсыздыгынан болот. Мен сабак берип атканда бир нерсе, бир теманы эле бир нече адамдарга айтам. Кээ бирөөлөрү түшүнөт, кээ бирөөлөрү жакшы түшүнбөй калат. Эмнеге десе, айып мендеби? Жок, айып менде эмес. Айып ошол үйрөнө албай аткан адамдын өзүндө. Айып мугалимде эмес, айып окуучуда. Айып окуучунун интеллектинин, акылынын алсыздыгынан болот да. Алсыздыгынан болот. Жөндөмдөрү, кабыл алуу жөндөмү начар экендигинен болот. Ошон үчүн ар ким ар кандай үйрөнөт орус тилин. Кээ бирөөлөр 2 айда, кээ бирөөлөр 3 айда, кээ бирөөлөр 4 айда, кээ 5 айда. Кээ бирөөлөр китептин өзүн карап туруп эле үйрөнүп алгандар болгон. Мына ушундай.